Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта, ал сенің өмірің, көрер күнің, içer суың. Арбаңыздар, назарыңыздарда Мұрат Сауаты көрсөтүүсү. Біз көптен бері шол Қытайдан келген илимпоз ағабыз Макелек Өмірбай Қармыштеген менен бір топ маектерді уюштуруп, Қырғызды қырғыз кылып сактап келе жатқан шол улуу мурасқа көп токтолуп келе атабыз. Мына бүгүндө ошол Қытай жергесиндеги кыргыздардын табак тартуу маселеси кандай болду экен деп сураган отурам. Мына менин жанымда Кытай Эл Республикасынын филология илимдеринин доктору, профессор, этнограф Макелек Өмірбай уулу Кармыштеген отурат. Анан дагы бир кошумча айтып койчу маселе, биздин көрсөтүүбүз ушу Супара этно борборуна тартылып келе жатат. Супара этно борбору бул ошол кыргызды жок кылбай, сактап, кылымдан кылымга ташыган ушу улуу мурасты камтыган өзгөчө жай. Бул жерге келген туристтер, ошондой эле шаарыбыздын тургундары ошондой улуу маданиятка күбө боло алышат. Мына бүгүндө биз ошол Супара этно борборунун 3-чү боз үйүндө отурабыз. Макеле Асакал, биз буга чейин ошол сиз бир чейрек кылымда жазып бүтүргөн кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты боюнча сөз кылып келдик. Мына өткөн эле көрсөтүүдө биз ошол канаттуулар сынчылыгы боюнча кеп кылдык. Бирок ал боюнча биз аяны чыкпай калдык. Аны дагы бир көрсөтүүлөрдө айталы деп атабыз, жана үндөктө жана башка. Анан бүгүн негизги сөзүбүз ушул табак тартуу, эт тартуу кандай, ошо кытайлык кыргыздарда кандай болду экен деген бир суроонун үстүндө кеп калалы деп атабыз. Анын үстүнө биз буга чейин бир топ ушул табак тартуунун аймактык өзгөчөлүктөрүнө токтолуп келе жатабыз да. Адам менен адамдын байланышы зат сый менен болуп келген экен да. Ушу сыйга кыргыздар тикеси менен турган экен, сыйда. Тикеси менен турганы эмне дегенде ушул союш. Сойбосо болбойт экен кыргызга. Ушундай бир тамашаны айтып жүрөбүз биз. Кыргыздар тойбодум деп таарынбайт, сойбодуң деп таарынат деген чоң бир жомок бар. Баары ошондой. Ошого адамдардын кадыр баркы, сыйы союш менен, дасторкону менен, жайыл дасторкон менен ушундай белгиленип келген бир чоң дасторкон маданияты бар экен. Ошол маданияттын башында эми ушу эт тартуу, союш берүү ушул болуп келиптир. Манаста деле биз башынан аягына эне окусак, башка эт боюнча көп эле сөз болбойт. Ошол эле май менен, жал куйрук менен табактын көркү чыгып отурган ушундай бир көрүнүш бар экен. Курсак тойгозуш гана эмес бул. Ар бир адамдын каадасы, баркы, наркын сойгон ар бир жиликтен билгизип отурган да. Бул маданиятта адам таң кала турган бир нерсе. Болбосо ар бир адамга бирден жиликти, бирден устуканды тартуу, анын да каадасы менен тартуу, кимге тартуу. Ушундай бир тамашаны айтып жүрөбүз. Кыргыздар жакшына бажырашып, дасторкондо сүйлөшүп отуруп эле ушул
Et tabak kelgen кезде түстері өзгөрүп, өңдері өзгөрө түшөт. Бажырашып отургандар унчукпай эле эмне болду десе, бардык зээнин көбүнүн ошол ар бир жиликке турат экен да кыргыздар. Ушул бир өзгөчөлүгү кыргыздык өзгөчөлүк деп койсо да болот экен. Кандай тартат конок ээси, кандай алат конок болуп отурган киши. Экөөнүн тең каадасы менен маселе жүрүш керек экен да. Тартуучу ээси, конок ээси. Бул да каада менен келбесе, алуучу киши дагы өзүнүн ошо дасторкондо орду, кадыр баркын билип, өзүнө тиешелүү устуканды албаса, бул адамды нарксыз адам, жол билбеген, каада билбеген деген маселе болот ал тамак жешинен. Ошого бүгүнкү маектин мааниси чоң. Конок кылуучу дагы, конок болуучу дагы өз каадасын сактоонун бир чоң мазмуну ушул жерде жатат деп айтайын. бул устукан алуунун да бир чоң жоопкерчилиги бар экен да. Албетте, анын өз каадасын билбесе, тигил үй ээси билип коет бунун канчалык адам экенди. Ушул мааниси өтө чоң анын. Ал сен муну ал деп азыркы тиги жерге бирден алып келип эле берип атат, андай эмес. Чоң бир сынак болгон. Дасторконго коет табакты. Анан алуучу кишилер өздөрү ким кайсыны ала турганын билиш керек. Эми ушул кыргыздардын меймандарчылыгы мал менен болду деп айтабыз, эт менен деп. Мал союу эки түрлүү, эки чоң түргө бөлүнгөн да. Бири бодо, дагы бирөө жандык деп коет, майда мал. Эки чоң бөлүнгөн. Эми бододон көбүнчө эң кымбаттуусу азыркыга чейин болгон бээ союу, тай союу. Ал бээнин ичинде дагы эң кадырлуу конокко Манастын ичинде да айтылган туу бээ союу. 7 жылдык туу кысыр калган бээ. Мунун майы, мунун эти чоңдар экен да. Кээ бир адамдарды туу калган бээнин ичине казык артасына бир ороп алуу менен өлүмдөн ошондой чоң жаман оорулардан алып калган абалдар да болуп, бээнин майы менен чакайган иштер көп. Ошогодур бир кадырлуу конок келгенде мейман кылуучу киши дагы конок кылуучу киши да. Туу бээсин сактап жүргөн мынча жылдык, 7 жылдык, азыркыга чейин Манастын ичинде айтылганы 7 жылдык туу бээ деп атат, эми 9 жылга чыга элек. 7 жылдык, 3 жылдык деп ушундай. Ошону алып келтирип чалган. Меймандын алдына тартат да, 7 жылдык туу бээге бата кылып бериңиз деп. Мындан чоң сый жок. Эң жогоркусу экен да. Эң жогоркусу туу бээ союш. Мына. Андан дагы бир өзгөчө бир иш бар эми. Төө сойбойт мейманга, бирок сүт бото тайлак сойгон өзгөчө конокко ошондой ишти болгон. Мисалы, Сүт эмге. Манас эртештикке барганда сүт эмди тайлак союп ошонун өркөчүн тарткан. Бул эми сүт эмди тайлак сойтур десе кыргыздын баарынын көзү бакырая. Төө сойбогон менен. Бул эң туу бээден дагы жогорураак кандай, бирок азыркы жакынкы замандын турмушунда болбогондон айта албайбыз. Бээ союп турле деп тим болот азыркылар. Мейли ашка, тойго болсун, бирок туу бээ союп тур деген сөз азыр да унутулуп баратат го дейм. Ошого окшош бото, сүт эмди тайлакты союп конок кылып тур дегенге бардык сыйдан эң жогору болуп кетет.
Анан эми адамдардын, меймандардын келген санына карайт ада. Жанакыл кадырына караганы туу. Бул санына карап 10дон ашып кеткен адам болсо сөзсүз бээ сою керек, тай сою керек, Бодо союш керек. бодо сою керек. Бул бир каада. 10дон төмөнкү кишиге кой сою керек, мейманга. Жандык. Ооба, жандык. 7ден төмөн болсо козу, токту сою деген. Ушундай бир өздөрүнчө ички бир иштер бар bunun içinde. Emne soyuptur деген söz. Bu Kırgızlarda meyman bolup barganda emne tamak jep geldin деген сөздү сурабаганы кызык бир. Үйүңө барсаң дагы башкалар бар. Эмне сойду деген бул бир. Soyduğunu aytat. Soydun айтат. Жеден Не айт. жегенин, канча түрлүү тамак жасап бергенин айтпайт дагы. Үй içi дагы, эл дагы, сен палан жерге барып келипсиң, досуң, же болбосо кудагың, же эмне сойду деп. Туура айтасыз. Бул эми бир адамгерчиликтин, адамдык кадырдын өтө улуулап билгендиги кыргыздын. Курсактай козуш эле эмес, жеп ичиш гана эмес экендигин ушунан түшүндүрүп алууга болот. Эми дагы бир нерсе бар эми. Бодо малдыкы жылкы негизи эми. Төөнү баягы өзгөчө деп айттык. Ооба. Ал тайлак бото тайлактын өркөчү улуу, башка жиликтерин кандай тартканын аны башка жерде билбейт көп сойбогондон. Бододон эми ушу башка уй топоз ал болушу мүмкүн, бирок жылкыныкы көп этибарга алынат. Жылкыныкы негизинен устукандан биринчи болгону уча. Уча боюнча да сөз айттык. Андан кийин арыкка деп коет, сээр. Андан кийин кабыргалар. Ушул боюнча адамдарга каадасы менен дасторкондо отургандарды көбүнчө улуулатып келет эми. Устукандын улуусу кайсы деп койгон. Бирок кээде жол улуу деп дагы бардыгын эле картайган кишилер ала бербейт. Жолу менен алыстан келген мейман жана башка дегенге окшош. Баягыдан биз айтпадык каадасы деп. Ооба. Жолулукту дагы көп урматтаган. Сен жолуң улук деп. Манастан бери бар, Бакай кошойлор дагы Манас, бала Манас аттанганда дагы жолуң улук деп. Аттан түшүрбөй сыйлап турган иштери ушундай. Сыйдын бир түрү. Эми ушу жилигинен уча тартылып болгондон кийин анан арыкка, сээр, анан кабырга улуулатып келет да. Андан кийин Жамбаш. чагылат алар. Ооба. Бодонун жилигин кармап алганы неме жок. Бир киши көтөрө деле албайт. Аны эки башын чагып алат, окшош калганы жамбаш. Анан кийин майдалап башка жиликтерге кетпейт эми. Бодонуку көбүнчө жамбаш менен чектелип калат эми меймандарга. Анан койгоно келебиз. Бул күндөлүк турмуш, кезигип турган иш. Бодо көбүнчө ошо чоң аш тойлордо бодо сойбосо болбойт. Ошо бээрин учасын тойдо болсун, ашта болсун, аш берген. Аны ушул уруулардын өкүлдөрү, аксакалдарын чакырып, учага отургузган деген да бир каада бар. Мартаба катары. Учага отурдуңбу дей турган суроо да бар. Анда билиптир ошо үйдүн ээси дагы адалуу киши экен деп мындай. Ошо жерден да сынап коет. Сиздерде ушул бар да азыр? Азырга чейин бар. Канча суудан деп коелу, азыр уруу болбосо да суудан. Суу кечип келди деп. Ооба, суу кечип келген адамдарды эреп тереп дейт. Каадасы менен чакырып келип, өзүнө тартылган дасторкон табактан бөлөк айрым өкүлдөр чакырып келип учага отургузган каада.
Учаны ошол жерден эң негизги бирөөнө тартат, өтө кадырлуу, маанилүү кишиге. Анан ошолордун катарына Эми аны андай тандабайт. 15 өкүлдү ар суудан чакырып келип отургуз эмеспи? Отургузгандан кийин учаны ортого эле коет. Анан ошол 15 адам карап отуруп, арасындагы аксакалды тандайт алар. өздөрү тандап алат. Өздөрү тандайт. 15 адамдын эрки болот. Ал атайлы эле үйе салып келип тигиге койсо 15 кишини өкүл кылып чакырып эмне кылат аны? Бул жери азырга чейин сакталып келип аткан чоң каада. 15тен бире темашчылар ар суудан келсе да ким улуу экенин. Сөзсүз түрдө 15 болуш керекпи же кажет эмеспи? Канча болсо ошончо. Эм болушунча. Болушунча, Эң кем дегенде 15. Ошондойрок болуш. Азырга чейин ушундай эле жүрүп атат. Бул дагы эми ошол той берүүчү кишинин, аш берүүчү кишинин каадасын билип коет. Учаны тарттыбы, кимдерге тартты деп бекер отурбай сүйлөшүп отурат. Ал сүйлөшүп жөн эле жомок эмес. Кимдин каада билиш, салт билишин дагы кичине ченеп отурган дагы керек. Жакшы экен. Анан көбүнчөсү койдук эми азырга чейин. Ооба. Талаша тургандагы жаңкыл өңдү өзгөртө тургандагы ушул койдун устукандары, жиликтери деп коет. Ооба. Ушунда болуп атат азыр. Ушу күнгө чейин эми кыргыздар ар кайсы сууда жашаган, ар кайсы колотто жашаган, өрөөндө жашаган кыргыздар ар башка өзүнүн салты менен, жергиликтүү салты менен болуп келди. Бирок көбүнчө нерсеси орток болуп болгон. Мында эми азыр орток болбой жаткан эмне дегенде бир койдо 12 жилик болот, устукан. Ооба. 12. 12 кишиге тие турганы бардык эле киши билет аны. 12син. Эми ошонун улуусу, кичүүсү деп мындай катарга тизип койгон мурдак салтта. Бул жагында кыргыздардыкы орток 12 жилик бар экендиги. Эми 12 жиликтин ичинде дагы кошумчалары дагы бар. Ооба. Анан 12 жиликте бир койдун 7 моюн болот, 7 моюн. Ооз моюн, жоом моюн, тоголок моюн, арка моюн деп аттары бар дагы анан канчадан бар. Баарынан. Ооба. Анан кийин ошонун ичинде дагы моюндан бөлөк омуртка деген болот. Омуртка 6 омурткасы бар. Арчыганын омурткалары ушулар. Ошолор дагы кетет. Анан кабырга болот. Бир койдо 13 кабырга, жетим кабырганы сүбөөнү эсеп кылбаганда 13 кабырганы барлык киши билип отурат санабы. 13 кабырга кайда кетип атат. Анын дагы 13 кабырганын 7-өн тыштуу кабырга дейт. Кара кабырга салтоо 13. Буларды бардык киши билип отурганы кызык. Кимге тыштуу кабырга тиет, кимге кара кабырга тийип калат. Бул дагы өтө дыкат менен карайт. Ошого меймандын өзүнө да коюп коет. Кабырга алсаң карап ал деп койгон. Ал да каадасын билбей кара кабырганы алып алса уят болот аксакалыраак менен. Ошого кабырганы да тилип ортого табакка койгону үйесинин каадасы ал. Нак өзүн шырынтып түшүрбөй меймандын алдына койгондон кийин кандай алыш керек кабырганы дагы. Тыштуу кабырга, кара кабырга деп эки бөлүнөт. 13 кабырга. Ал жанакыл устукан тартуудан мурда бир сынап коет дагы. Анан кийин эмне келет дагы? Арка. Канча арка жети. Ошого окшош нерселердин бардыгы. Конок болуучу киши дагы, конок кылуучу киши дагы
бардығын ушу дасторконго алып чыга алат. Алып чыгып коюш керек. Алып чыгып коюш керек. Толук. Толук. Бир эле жол эмес, алдындагы майда кабырга аркаларды мындай алып келет дагы, андан кийин устукан тартылат. Дасторкондо койгон. Устукан тартылганда дагы ошого окшош. Азырга бөлүп эле өзүнө бермей болуп калды. Андай эмес, дасторконго коюш керек. Жалпы табакты алып келет. Алып келип Ошол коюш жерден керек. жасалыш керек. Койгондо бул эмне үчүн коюп атыш жерге дегенде, конок болучу кишинин да каадасын билет. Эт жешти билеби, билбейби деген сөз келип чыгат мында. Ал үйесе эле азыр алып келип эле мен сен муну же деп бөлүп койгон ал эми кийинки кеп. Болбосо бул устукандардын каадасы, мейман болуп отурган кишинин каадасы, конок кылып аткан кишинин каадалары деген бул нарк, адамдык нарк. Билеби, билбейби, кишини тааныйбы деген маселе ушул жерге барып такалат бул дасторкондо. Ушул деңгээлге көтөрүш керек муну. Ошондо устукан алуу дагы, ошого эгедер болуу дагы, ошону таанып алуу дагы өзүнчө бир маселе турбайбы? Өзүнчө маселе бул. Ошону эле билип алат коюп койсо. Бул салт билбеген киши экен, каадан наркты билбейт экен. Калтыргыдай жаман сөздөрдөн бери айтат. Сойбой эле койсок болуп турган билбеген киши. Ошого биз айтып жүрөбүз. Ата бабадан калган сөз. Ар бир устуканда кадыр бар адамдык сакталган болот. Ошого жаңкыл өтө катуу караган ошо кыргыз. Өзүнө азыр болот. Менин наркым билинеби, билинбейби ошо. Катаалуу болсо болбойт. Анан алын келин кылышкандары дагы абдан болот. Алыңыз деген. Сизден кийин алайын. Ооба. Андай кылбай эле анан кийин мени алдыма коюп тур деп ала турган иш жок. Азыркы бир нерсе эме биринчи устуканды баш дейбизби, куйрук дейбизби деген маселе ушул күнгө чейин талаш болуп келди. Бирок көп жерди текшерсек, мурдатан эле баш экен. Башты 7 түрлүү шылтоо менен биринчилик өткөрөт экен. Биринчи шылтоосу бул жалгыз мүчө экен. Жалгыз устукан. Калгандар такыр 2ден. Ооба. Бул бир. Экинчиси баш арналган. Атаган. Атаган үчүн кан чыгарып анан союлду ушу кишиге деп арнаган. Анын кадыры кан чыгаруу да. Сойбодуң деген кеби ошол. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты баштын улуу болушундагы себеби эмне? Мурдатан эле салт болгон баш дейт. Кишинин баш кишилери, баш деген дейт турган баш маселеси бул. Каада маселе. Үчүнчү бир шылтоосу эмне? Бул башты бир дасторкондо 7 кишиге ооз тийгизет экен, бардык кишиге. Эмне үчүн бул? Ошонун ичинде башты ургачылар, кыз, аялдар албайт деген сөз ошол. Бирок аларга дагы таңдайын саймалуу бол деп, тилин чечен бол деп кыздарга таңдайы менен тилинен ооз тийгизет. Баланы да жон койбойт, кулакты балага берет. Көздү жанында отурган аксакалдарга көздөшүп туралы деп эки көзү менен. Бир көздүн чукуйтагы ошолорго берет. Ошону менен калган куйкадан дагы эркек кишилерге ооз тийгизет. Башты бир эле киши жебейт. Ошол үчүн улуу. Аны башка ар кандай устуканда андай бөлүштүрүп элге ооз тийгизиш милдети жок. Куйруктан бар эми, куйрукту ким алса ооз тийгиле деп кичине
табаққа қойып анан ооз тийгизип коя турган. Бирок баштыкы милдеттүү түрдө. Экинчиси башты чыкый жагынан кармап алып минер жагы деп коет. Оң жагы эмес, оң капталында кууртунан ким катаган болсо ошол мурда ооз тиет баштаткан киши. Баш тартылганда ошол чыкый жагы менен тартат турбайбы? Чыкый жагы менен тартпаса, тумшук жагы менен тартса, колдон чыгып кетип жерге түшүп кетсе, чоң ырым бар, болбойт. Баш жерге түшүп кетти деп. Ошого кармаган жагы дагы бекем болуш керек. Анан минер жак кулагынан кесет турбайбы? Кулак эмес, минер жак ууртунан кесет. Ооздун ууртунан ооз тиет өзү биринчи болуп. Анан ошо минер жак кулагын кесип, ошо кичүү балага, сүймөнчүк балага ошол кулагын берет. Баш алган киши ошол минер жак каңшарынан баштап жарымын ортосунан бөлгөндөй ошол жеп ооз тийгизгенин ооз тийгизип ошол бир жаңсыл кылыш керек. Бир көзүн жеш. Бир көзү, бир кулагы, уйканын жарымы буга таандык болот. Каадалуу киши үчүн. Калганы калыш керек. Калганын сөзсүз үйесине бериш керек. Жарымын. Бул чоң ырым. Себеби башты алып кетүүгө болбойт. Башты агартып таштоого болот, куу баш болот. Бар жогун агартып жеп таштоо да болбойт турбайбы? Куу баш болот. Куу баш деген төрөбөз, тукуму жок деген мааныsı. Анан ошол айылга, ошо жерге куу баш келиптир деп жаман ырым менен жаман көрөт бизди. Барын жеп койсо. Ошого бардыгын жарымын тиге таштагандан кийин кадырлуу коноктон ырыскы калды бизге, баш калды дейт. Эми башты алып кете турган бир жер бар. Куда болуп барганда, кудага сойгон малдын башын таштабай алып кетет, үйүнө чейин алып кетет. Баш алдык деген ошол, келин алдык деген баш алдык деген сөз. Ошол сиз кудалыкка түштү деген кеп эр жак жигиттин ата энеси барып кыз жакка түшкөндө кудалыкка түштү дейт. Ошо кудага барганда куда колдугуңузду кабыл кылып баланын атасы ага колдук урду деген жүгүнүп баш ийип кыз сурайт. Ошондо макулдап колдугуңузду кабыл кылса, кой союп баш тартат. Ошол башка башты алып кетүүгө болбойт. Ошол башты алып кетсе болот. Ошону баш алдык биз деп анан айылына айтып барат. Анан айылына мына биз баш алып келдик деген, келин алып келдик, келинди сурап алдык, жооп берди деген сөз. Азыр эми башты жөн эле алып кетчү болуп калдык да. Ал эми каада билбегендик, арга жок. Түпкү каадабыз менен жашайлы. Бул мал союшта каада экен, нарык экен дегенди тааныган киши ошондой болот. Анан тоюп алып кетели десе ар кандай болот да. Ушунчалык айырмасы бар. Андан кийин кичиликтер куйрукка келет. Куймулчак. Куймулчак. Куйрук деп да атайт, куймулчак деп да атайт. Буну көбүнчө кары кишилерге, көбүнчө аялдардын, байбичелерге куйруктайт. Кээде эки байбиче жашы тең болуп калган болсо, ортосунда бир бөлө турган жери бар. Куйрукта эки бөлүнөт. Ошондой эле туп-туура туруп, анан кийин бир өкөтен куйрук кылып чыгара турган кесиме бир адаты бар алар. Чыгарат. Туурасынан, тигинен эмес? Тигинен мындай тилбей, ортосунан, горизонталдуу. Астынан калымдап. Куйруктун астынан кесе турган ыкмасы бар. Бул эми арга жок да куйрукма. Эки байбиче тең отурса, жашы да чоң, тагындай турса, эки кой союп экини чарчкалы болбойт да. Ошондо куймулчактын туурасынан кесип, астынан мындай куймулчактын мына куйругу кала берет. Ооба, үстүн калпагы кала берет. Астынан кесип. Астынан кесип туруп, бияка эки омурткасын чыгарып алып, бияка бир омурткасын. Бияка тартат, эки омурткасы биякта кала берет.
Ошону менен Üstün özünçe, astın özünçe tartattır var. ооба түп жагы бир кетет, уч жагы бир жакка калат. Андан кийин эмне болот? Куймулчактан кутулгандан кийин Азыр bir суроо калып калды. Мына башты өзүнө эле тартабы же жанына bir кабырга кошуп коюшчу эле? жок, кабырга кошпойт, башты тарткан кишиге сөзсүз далыны коштош керек. Азыр ага жамбаш кош деп атат. Жамбаш деген улуу жилик. Далы бирөө башка, бирөө куйрукка жандооч болот. Кара ал. Эки далы. Эки далынын эки бөлөгү бар да. Бирөө башка, бирөө куйрукка кетет. Азыр эми бузуп аны баш тартканга жамбашты кошо тарта турган эки улуу жилик бир жерге келбейт. Андай каада жок. Анан кийин бул экөө кеткенден кийин эки улуу жилик. Эки чоң аксакал 12 жиликтин жаңкы эми калат биякта. Булар 12ден үстүндө 13, 14-чүсү. Эми 12 жиликтин талашы дагы бар. Кандай тартуу маселеси. Ошондон айтыңыз эми. Мунун эң өлчөмү каада билген кишиге бут жилик, кол жилик деп экиге бөлүнөт. Улуусу бут жиликтен баштайт. Бут жиликте бут жагында. Куймулчактан кийин эле жамбаш эмеспи? Ооба. Жамбаш. Жамбаштан кийин кашка жилик. Ооба. Бутту карай кетип баратабызбы? Ооба. Анан кийин эмне жилик болот? Чүкөлү жилик деп коет. Жото жилик. Жото жилик. Жото жилик ушул үчөө. Ар кандай киши бала чагынан эле жаттап алып жүрөт мени. Жаңкыл адашып кетип алып койбойн, же ката алып койбойн, же бирөөдөн талашпайын деп ушул сыйрасы менен алса болот. Андан кийин алдыңкы кол жиликтер. Далы тияка кеткен болсо, көңжилик, каржылык негизинен эми сыйлуу конокторго далыны баш менен куйрукка кошсоң, көңжиликти тартпайт эми. Ошол жерде бир балдар болсун. Каржылык тегеле. Каржылык эмнеге тартылбайт? Үйдө калат. Андан кийин каржылыктын бир жакшы жери касиеттүү жилик деп коет. Мейманга көп бербейт. Эгер меймандан бирөө ашыгып, этти бышып, тарткыча шашып калган болсо, каржылыкты берет. Жолго жакшы деп. Жолду коргойт, эрди коргойт деген ушундай бир иш бар. Каржылыктын сөөгүн дагы эшиктин башына коюп коет. Коргоочу жилик деп каржылыкты. Сыртына же ичинеби? Ичине. Ичине коет. Ак мылжып туруп коюп коет. Анын жомогу да көп. Ооба. Илгери бирөө куржунга бүтүн эжеси каржылыкты салып берген экен бир инисине. Жолду аман барасың. Муну чакпа, жоготпо, ушу боюнча деп. Жолду аны бузуп коюп, опурталга учураганы ошол. Каржылык киши коргойт деген жол бар. Жолго жакшы деген. Ошого негизинен азыркы талаш, талаш деп коелу, каада бутчиликте 6 жилик бар. Санжилик. Ооба. 2 санда. 6 ыраазы кылгандан кийин экөөгө 8 киши кеттиби? Эми калгандары тияктагы муңжулук, каржылык башкалар менен болсо сыйы бүтөт дейт. Эми бул жерде бардыгы алып болгондон кийин эми муну устукан берүү деген бир каада бар. Азыр устукан бербей эле ар кимге өзү алып кете турган абал болуп калыптыр. Эми бул замандын ушундай болуп калган. Устуканды башты берет деп айттык. Ооба. Үйдүн ээсине калат деди. Куймулчакты дагы бериш керек үйдүн ээсине. Куйрукту дагы. Бул эки улуу аксакалдын колу тийген, ооз тийген нерсе үйдө калыш керек, бирөөнү бериш керек. Бул куймулчактын да жарымы калат да, Эми ал өзүнүн жешинче ошо жарымынан чагында ошондой кылат. Элге да ооз тийгизип агылып отуруп. Негизинен эки мындай бөлтөк жагы бүтүш керек. Ал дагы ушундай комдонгон учак окшош кылып
Berse bul qadalı bolat. Alıp ketebi başkaga berebiş alıp iki mınday çıkkan bir toltok jağı var, oşo жерде бербестик керек. Kesip kalış керек. Andan keyin emne öret? Jambaş algan kişi ustkan berse bolat. Anan hazır bardığıyla kişi keyde alıp kete turgan je bolboso bardığını ustkan kılıp bere turgan avalında bolboyt. Aksakal kişilerdi, ulu kişilerdi tuğragan bolup, keyinki jiliklerdi, keyinki ustkan dalganlar aksakaldar tuğrabaslık gerek. Özü jep bolboso baylanıp ketiş gerek. Aksakallardan murun bürö jarımga bere salgan tуура эместир bayga. Tuğra emes. Oşol dagı özüň jakşı eskettiň. Aksakaldарды karap oturuş gerek. Aksakaldar şaşpay jep jayınça. Ustkandy berip bolup ondan keyin anan berse tigil aksakaldardy kadırlуу konoktu şaştırbagan bolat. Aksakaldar jep atkan kezdere tiyakta jegisi gelbey kalganda tiyakı berse bul da kaada saltka tuğra gelbeydi. Em jana jogorуда özüňiz aytyp kaldыңыз. Aksakallar ustkanın berse bolat dediniz. Anan kalgandары көтөрүp ketсе bolat dediniz. Degile Kırgızda ustkan götörüp ketүү болгон. Bolgon bolboy ustkan götörüp ketiyor jankı kadırlуу konok uluu müçelerdi jankı Rım boyunça kaltırgandan bölük. Başkasının belbo dep bari baylanıp alıp baskan özünler hazır somkesi özünün içinde belinde baylanuu. Ооба. Kur. Oşoğu baylap gezlemeden jasalgan. Belbo dep koyt oroy turgan. Hazırkın devini aytkanda somkege okşoş ele. Başlık. Başlık. Oşonu oşoğa salıp başkalarından. Üyge barganda nevre çevrelerinde başkalarına da memnun bolup bargan kaadasını ala bargan. Alıp ketүү jok emes. Бар, Bирок anın dağı janakı okşoş aldına karap aksakallarga karap oturup alıp ketiş gerek. Эми мынакей биз бүгүнкү көрсөтүүдө негизинен баарын айта албасак дагы убакыт учкан куш биздин көрсөтүүбүз да соңуна келип калды. Дагы бир жанагы өзүңүз айткандай нарын алдыруу сыяктуу ушу эт тартуунун дагы бир өзгөчөлүктөрүн башка бир көрсөтүүдө уланталы. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Görüşkönçe aman bolалы. Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Jana anı көздүн карегиндей аяр сакта. Al senin ömürün, görөр күнүң, içer суың.